Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, УКМКнын башчысы Камчыбек Кыдыршаевич жана башкы прокурор Курманкул Зулушев, сиздерге кайрылуумдун себеби 2023 жылы 25 апрель күнү Ат Башы районуна караштуу Кара Суу айылынан балабызга бир жаш кызамыкка каршы эмдөөдөн өткөнбүз. Бирок эмдөөнүн алдында врач балабызды текшербестен эмдөө кылышкан. Биз ушундай эле эмдөө кылабыз деп. Бирок балабыз эмдөөдөн кийин температура болуп, шалдырап, суу дареги болуп, Ат Башы райондук больницага реанимация бөлүмүнө жатып калдык. Аяктан суу дарегиден кийин балабыз ойгонуп, бирок шалдырап, температура болуп турду. Эртеси балабызды инфекционный бөлүмүнө которушту. Аяктан температурасы түшпөй, аябай шалдырап, кайра реанимация бөлүмүнө которулганбыз. Аяктан точно диагноз кое алышпай, баланы өпкөсүн тарттырыш керек деп, өпкөсүн тарттырды. Бирок өпкөсү таптаза, тамагы таптаза болуп турду. Ошондо балабызды мунун канында инфекция бар деп, антибиотик сайып, дарыдан дарыны алмаштырып, балабызды дарылап атабыз деп дарылап атышты. Бирок балабыз күндөн күнгө шалдырап, температурасы түшпөй турду. Балабыз аябай шалдырап турганда биз алып кетелик, Нарынга которуп бергиле, же Бишкекке которуп бергиле десек, жок, биз баланы дарылап атабыз, карап атабыз деп которбой туруп алышты. Балабыз 3 күн жатты. 4-чү күнүндө балабыз саат 8-те эмгенге шайы келбей, ширекейин жута албай жатып калды. Ошондо анан Нарында врачтар чакырып, бизди Нарынга которуп коюшту. Нарынга барсак, Нарындын врачы бизди чакырып, Ат Башынын врачтары силерге айткан жокпу? Балаңар комага түшүп калыптыр. Срочно Бишкекке алып кетишиңер керек дешти. Бишкекке алып барсак, балаңар аябай тяжелый деп жалда реанимацияда жаттык. Балабыз жалда реанимацияда 3 күн жатып, ойгонбой бизди таштап кете берди. Айылдын главврачына кайрылсак, Сабит Акунов Тургуналы байкеге билгениңерди кылып алгыла деп басып кетти. Бул врачтын иниси Ат Башы районунун главврачы, анын мамасы Нарында врач. Билгениңерди кылып алгыла деп жатышат. Булардын таянар кишилери бар да, ошон үчүн бизди билгениңерди кылып алгыла деп жатышат. Ушул ишти өзүңүздөрдүн көзөмөлүңүздөргө алып, калыстык менен күнөөлүүлөрдү аныктап карап берүүңүздөрдү суранабыз.